Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Бизге ушундай күндөрдү насип кылгандыгына, биз ушундай бир жакшы күндөргө ортоктош болуп, анан ортодо көпүрө болуп атканыбызга биз ушунчалык сыймыктануу менен ушундай сүйүнүп атабыз. Анткени себеби биздин бүгүнкү күндө өтө оор муктажда турган биздин канчалаган көзүнөн кайгынын, муңдун, көз жашынан көз жаш тамып турган энелерге кубаныч тартуулашка себепкер болуп, ошондой бир жакшылыкка бир ортоктош болгонубузга Кудайга шүгүрлөр болсун. Анан эми бул жерде мен айтайын дегеним, мына отчеттук негизде жасап келебиз ар бир ишибизде. Биз ушуну туура көрүү менен, ушундай бир ачык айкын иш жүргүзүү менен Кудайым буйрса колдон келген аракеттер жумшап атат. Анткени себеби ата журттун кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга дейт. Биз эми уулдар мындай учурда ушундай ишке биз себепкер болуш керек экенбиз. Ошон үчүн биздин бүгүн дагы мынакей бүгүн да бир энебизди кубандырып сүйүндүрүп отурабыз агыргы менен. Бул адамзаттагы эң чоң жакшылыктардын, бир кубанычтардын, бир жакшы бир сыйлыктардын бири бул бирөөгө кубаныч тартуулаш, анын ичинде үйлөө кылыш деп ойлойбуз да. Ошон үчүн бир өмүр жашай турган үйлүү кылыш бул өтө чоң жакшылыктардын бири. Бирок ошого биздин ынтымагыбыз менен, кыргыздын биримдиги менен, ынтымагы менен, мына ушул колубузга туубузду бекем кармап, кыргыздын намыстуу уул кыздарынын катарын толуктагыбыз келет. Ушул кол желек менен биргеликтен өзүңүз көрүп турган ушул желекти колубузга кармап, ортодо бир жакшы иштер жасап калайлы, аркабызда жакшы ийис калса экен, жакшы ишибиз менен деп чакырыктарыбызды жасап келебиз. Биз менен сооп табуу жолунда сапарлаш болуңуз деген чакырыктар. Бирок биздин чакырыгыбызга кайдыгер карабаган туш тараптагы мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Мына бүт дүйнө кыргыздары бүгүн биз менен кызматташып атат. Ар бир кызматташып аткан, ишеним артып колдоо көрсөткөн мекендеш, Аллах сиздерден ыраазы болсун. Анын ичинде Уссурийский кыргыз диаспорасынын атынан бизге ошол диаспораны жетектеген Садиров Бакыт байке, сизден Аллах эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Ошол жакта туруп дагы өзүңөрдүн эле оокатыңарды кылбастан ошол жактагы диаспора, ошол кыргыз кызматын жасап, ошол жактагы ал жактагы эле өзүңөрдүн оокатыңар менен эле эмес, ошо бизге дагы кызматташып, анан өзүңүздөрдүн ошол жактан 18.000 рубль котордуңуздар. Бизге сиздердин аманатыңыздар келди. Биз алдык сиздердин аманатыңыздарды. Сиздер өзүңүздөр ошол аманатты берип милдетиңерден кутулдуңар. Эми биздин милдет ошол аманатты дареге жеткизүү, кыянат кылбастан. Кудайым буйруса. Бирок сиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз, ушул үйлүү болгон энелердин атынан, жана биздин фонддун жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушул Уссурийскийдеги кыргыз диаспорасы жана ошол Уссурийскийдеги биздин кыргыз мекендештер, Аллах сиздерге ыраазы болсун. Анан ушул 18.000 рубльдан тышкары дагы бизге кийимдерди жөнөттүңүздөр. Сиздер жөнөткөн кийимдерди да биз алдык. Бүгүнкү күндө магазинибизге, дүкөнүбүзгө коюп койдук. Ал жерде канчалаган мекендештерибиз тили бар сүйлөй албаган, көзү бар көрө албаган, ушундай кыйынчылык акыбалдагы мекендештер келип кубанып, сүйүүнү менен кийинип кетип атат. Ошол кубанычтан, сүйүнүчтөн пайда болгон сооптор сиздерге дагы, бизге дагы Кудайым кабыл кылган болсун. Түштүк Кореядан жөнөткөн мекендештер, Түштүк Кореядан Сувон шаарындагы Сувон деген Сувон жамааты $550 жөнөткөн. Ошол сиздер жөнөткөн $550 бул дареги ошол нарындагы 5 майыптын үйлүү болушуна жана ошонун бүгүнкү күндө ичинде ремонт жүрүп атат. Ошол үйдү 400.000 алып, 320.000 сомун санап бергенбиз. Андан чыгарып 80.000 сому калган. Ошол акчага дагы бүгүнкү күндө салымын кошкон мекендештер бар. Андан чыгарып бул $550 менен бүгүнкү күндө ошого кошуп ичин ремонт жүргүзүп атабыз. Жакшы ремонт кылдырдык, Кудайым буйрса. Эми биз чындыгы мусулмандык парызыбыз менен мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деп коет. Бирок ошол сөздү эле айтып бербей биз аткарайлы деп атабыз. Анан ошонун ичинде ремонт жүргүзүп атсак, бүгүнкү күндө көптөр айтып атат, эми ремонт жүргүзбөй эле алып туруп эле берип кое бербейсиңер дейт. Бирок биз андайга бара албай атабыз. Анткени биз ичин жакшынакай евро ремонт жасап, ошол мекендештерибиз канча күн өмүр сүрсө дагы татынакай заманбап үйдө жашашылган биз каалашыбыз керек. Ошонун ичинде мына сиздер жөнөткөн Сувон жамааты, Кореядагы мекендештер алыста туруп жакындан колдоо көрсөткөнүңүздөргө Аллах ыраазы болгон болсун.
Кореядагы мекендештер, ошол мына Сулуун жамааты сиздерден жөнөтүлгөн аманат ошол дарекке жетип, буюрса жакынкы күндөрү биз ал жака дагы ремонт иштеринен сиздерге отчет кылып биз чагылдырып көрсөтөбүз. Кудай буйрса, Алла ыраазы болсун. Россиядан фирма Каравай деген шопурлар бизге дайыма которуп турат. Бул жолкусуна да 4000 рубль которгон, сиздерден келген аманат бизге келди. Алла сиздерге ыраазы болсун. Мынакей шопурлар, кече жакында эле мен Москвада болдум. Ошол жактан дагы жанагы биздин мекендешибиз ошол жактан кичине кырсыкка кабылып, ошол жакта мынакей биз дагы мындай жолдо белде шопурлар канча биз кандуу жолдо жүрөбүз. Бирок ушул жолдо биздин бүгүнкү сиздердин жөнөткөн аманатыңыздар пайгамбардын хадиси бар экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат экен. Мына ушул биздин берген садакабыз бул мусулмандын эң чоң куралы, бул жана тосмосу бул садакасы экен. Анан сиздердин берген аманат, ушул садакаңыздар ушул келчү кырсыктан, байладан, апаттан, оорудаттан коруп тура турган биздин тосмобуз бекем болсун. Анан мен бул жерден айтайын дегеним, мына ушул Кудайым буйрса, ушул күнгө чейин биз офиси жок иш жүргүзүп келгенбиз. Мен бул жерден да сиздерге отчет кылып атканымдын да себеби, мына ушул жаркыраган офисти дагы ачып берип койгон, ушул шарттарды түзүп берип койгон мекендешке биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болгон болсун. Үй бүлөсүндө амандык, бекем ден соолук. Анткени биз туруп эле иштейли деп келгенбиз. Туруп 2 жыл кызмат кылып, анан ушундай шартты түзүп, мына минтип отуруп, бүгүнкү күндө ушул иштерди жүргүзүүгө туура келди. Анан ушул шарттарды түзүп берген мекендешке да ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Биз менен кимде-ким сапарлашып болуп, ишеним артып, мен бир нерсени эскертип айткым келет. Эгер бизге ишеним артсаңыз, биз менен кызматташсаңыз жакшыраак болот. Эгер ишеним артпасаңыз, анда биз бир кыйноо жол менен, же болбосо бир атайын бизге келиңиз, жардам бериңиз деп чакырткан алыспыз. Биз жөн гана жардам сурабастан сунуш менен. Ушундай энебиз үйдүү болуш керек. Ошого салым кошкуңуз келсе, келиңиз биздин катарга, биз менен сапарлашып болуңуз деп гана айтабыз. Сапарлашып болгон мекендештерге ыраазычылык билдирип, Аллахтын ыраазычылыгы болсун. Кудай буйрса.